Салам достор. Бүгүнкү үйрөнө турган грамматика ан грамматикасы болот. Бул грамматика болуунун терс же карама каршысы болбоо деген маанини билдирет. Тоңса этишке жана хёңёңса сынатоочко уланат. Бул жерде таблицаны карайбыз. Бул грамматиканы улаганда ар дайым этиш же сынатооштун алдына уланат. Биринчиси мокта жөө, ан грамматикасын алганда ан мокта жебөө, машида ичүү, ан машида ичпөө, чада уктоо, ан чада уктобоо. Карама каршы терс мааниде колдонобуз. Толугураак мисалдан түшүнүп алабыз азыр. Биринчисин карайбыз. Ачим могоссоё. Эртең менен тамактандыңбы? Анио ан могоссоё. Жок. Ан могоссоё. Тамактанган жокмун дейт. Экинчисин карайбыз. Булгогига меуоё. Булгоги ачуубу? Анио ан меуоё. Жок, ачуу эмес дейт. Үчүнчүсүн карайбыз. Оже ундон хессоё. Кече спорт менен машыктыңбы? Анио ундон ан хессоё. Жок, спорт менен машыккан жокмун дейт. Бул жерде карайбыз достор. Бул грамматика хада менен аяктаган эч сөздөрдүн ортосуна уланат. Ошондо хаданын алдына ундон ан хессоё. Ан ундон хессоё эмес, ундон ан хессоё десек туура болот. Ан грамматикасы түшүнүктүү болду. Бул жерде диалогду карайбыз. Биринчи аудиториядан угабыз. 투안 씨는 김치찌개를 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 투안 씨는 김치찌개가 안 매워요? 조금 매워요. 하지만 맛있어요. 리안 씨도 김치찌개를 좋아해요? 아니요, 전 안 좋아해요. Көрдүк. Бул жерде карайбыз. Лиан мырза, Туан 씨는 김치찌개를 좋아해요? Туан мырза, 김치찌개ни жакшы көрөсүзбү? дейт. Не, 정말 좋아해요. ооба, аябай жакшы көрөм. Туан 씨는 김치찌개가 안 매워요? Туан мырза, 김치찌개 ачуу эмеспи? 조금 매워요. 하지만 맛있어요. Biraz ачуу, бирок даамдуу дейт. Лиан 씨도 김치찌개를 좋아해요? Лиан мырза, сиз дагы 김치찌개ни жакшы көрөсүзбү? Анио, 전 안 좋아해요 дейт. Жок, мен жакшы көрбөйм дейт. Эми бүгүнкү сыларга өтөбүз. Биринчиси машитта даамдуу, машопта даамсыз, мепта ачуу, тальда ширин, чада туздуу, шингопта тузсуз, сыда дарыга окшош ачуу болгон даамды айтканда, шида мындай кычкыл. Бул жерде бир нерсени айта кетейин. Бул жерде биринчиси мепта аягы б менен аяктаган эч сөздөр да ар дайым өчүп кетет, билебиз э. Ошондо меп аягы б ар дайым сүйлөмдө у болуп өзгөрүп кетет. Ошондо астына эмес, кийинкиден у болуп жазылат. Ошондо меуоё. Кийинкиси шингопта тузсуз да алынат. Ошондо шингоуоё. Учурчакта. Кийинкиси арымдапта кооз, арымдаууоё. Тыгупта ысык, тамакты айтканда колдонобуз. Ошондо тыгоуоё ысык. Чагапта муздак, чагаууоё болуп өзгөрүп кетет. Ушуну менен бүгүнкү грамматикада аягына келип жетти достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, анёң кешипчө, камсамнida.